Bir жигит, bir хикаяны айтам. Bir жигит, мынандай эч кими жок bir өрөңгө түшүп калат экен деңиздин ортосунда. Мынандай деп коебузбу, мынандай деп коебузбу, тоолуу дейбизби, же банандар өскөн жерби, же пальма дарак өскөн жерби, айтор өрөн. Өрөнгө түшүп калгандан кийин Кудай Тааладан үмүт кылып, Кудайым мен ушул жерде жашайын. Ушул жерде тагдыр кылып, менин тагдырыма жазган экенсиң, ушул жерде жашайын деп, баягы кичинекей дарактардан, шактардан, башкалардан үй курат экен. Эки жака басат, мынандай bir жерлерге келип баалык улайт, башка кылат, ошол жерлерге келип кетип жүрүп, урматтуу мекендештерим, ошентип келип кетип жүрүп, үйүнө келсе бир жолу үйү күйүп жатыптыр. Кудайга наалый. Эмне үчүн Кудайым, мен араң бир үй курсам, ошону дагы күйдүрүп салдың, өртөп салдың деп. Бардык нерседе жакшылык бар, бардык нерседе хикмат бар. Биз келе жаткан проблеманы жакшылык деп билишибиз керек, урматтуу мекендештерим. Эмне проблема келсе, ал жакшылык, сизге билинбеген өтө көп жакшылыктар бар. Бул нерсеге тарыктын өзү күбө, урматтуу мекендештерим. Баягыда наалып, Кудайга наалып, эмне үчүн үй араң үй салдым эле, ушундай өртөп салдың, күйгүзүп салдың десе, ошентип кайгырып, миң ой, миң сарсана, кайгы, мууң менен баягы жерде уктайт. Уктап ойгонуп турса, алдынан бир канча адамдар кемеде келип атыптыр. Баягы келгенден кийин сени куткарганы келдик, чыгарганы келдик. Силер ким айтты, ким чакырды, мен бuyakta экенимди кантип билдиңер десе, өзүң өрт койдуң го дейт. Өртүңдү, отту көрүп бул жага келдик, адам бар экенин билдик дейт. Ооба, урматтуу мекендешим, бул жамандык деди. Бирок ал үчүн өтө жакшылык болчу, өтө чоң жакшылык болчу. Буну өзү билди, жана Аллах Таала билип буга жакшылык кылып берди. Bir жигит ушул сыяктуу дагы бир окуя, урматтуу мекендешим, жамандык маселесинде. Жамандык келгенде эмне кылыш керек? Bir жигит чөлдө ичер суусу жок, төсү качып кетип бир чөлдө калып калат экен. Баягы үмүтсүздүккө түшүп, эмне кылам деп, айла жок, чара жок, чөлдөн мүмкүнчүлүк жетишинче аракет кылып чыгайын деп, басып келип, бир канча адыр калган учурда ошолдо алсыздыктан үйүш кетип жыгылат экен. Жыгылып мынтип карап жатса, ошол жерде бир чаар жылан, эми ошол чөлдөрдө кобра деген баягы кара өтө уулуу жыландар жатат. Баягы жылан акырын басып келип атыптыр. Сойлоп келип атыптыр. Баягыдан карап ойлонуп миң сарсана менен, Кудайым, жакшына өлгөнгө да койбодуң. Чөлдө таштаганың жетпегенде жыланды дагы жөнөттүң деп, акыркы дем күчүн чогултуп, баягы бир эки адырдан өтсө, ал жерде мынандай тоолор, золдор, шаркырап аккан суулар, айыл бар экен. Демек бул түшүндү. Жыланды Кудай Таала аны куткарыш үчүн, белек катары жиберген эди. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, эмне айткым келет? Не проблема келсе, не кайгы маселе проблема келе турган болсо, бул сиз үчүн жакшылык. Албетте бул билген адамга. Ошондуктан ар бир проблеманы жакшылык деп бил, үмүтүңдү чөктүрбө, Раббыңдан эч качан үмүтүңдү үзбө. Жакшылык келеби, проблема келеби, кайсы учур болбосун, Кудайга болгон ой жүгүртүүңдү эч качан өзгөртпө.